Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Дилмаек телепрограммабыздын кезектеги көрсөтүүсүн сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Эсенги мамлекеттердин ичиндеги эл аралык чөп менен дарылоо борборунун жана эл аралык медициналык салттуу жана эксперименттик академиянын президенти академик Нарбеков Омарбай Нарбекович. Омарбай Нарбекович, биздин студияга куш келипсиз. Анда эмесе биз эми аңгемелешүүбүздү баштай берели. Эми чын айтканда академиктер биздин студияга абдан сейрек келишет. Себеби дегенде эми Бишкектен бул жака келип жол тартып атай бир максаттар менен келмейинче анан биздин студияга көп эле учурда келе беришпейт. Мына сизге рахмат. Биздин атай өтүнүп ушу телевидениедан чыгып эл журтка кайрылайын, эл журтка бир жашынакай бир маанилүү маек айтып берейин деп келгениңизге биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе баштай берели. Менин биринчи суроом мындайда, Омарбай Нарбекович. Мынакей сиз эң бер жагы бир 60 жылга чамалаш убакыттан бери ушу кыргыз медицинасынын өзгөчө кыргыз улуттук медицинасынын өнүгүп өсүшүнө, ошол бизден ондогон, жыйырмалаган кылымдан бери ошо кыргыз улуттук медицинасынын баягы калтырып, элибиз журтубуз үчүн калтырып кеткен, мындайча айтканда баягы эски салттарынын баарын улантып, ошолорду кайра жаңыртып, мына бүгүнкү 21-кылымдын медицинасы менен кыргыз улуттук медицинасын жуурулуштуруп, бир бүтүнгө кармап, ошону элдин, журттун ден соолугу үчүн пайдалануу үчүн чоң аракет жасап жүргөн биздин ардактуу аксакалдарыбыздын бирисиз. Мына ушундан улам мен мындай сизге бир суроо бергим келип атат. Мына менин оюмча талас жергесине дагы бекер жерден келген жоксуз. Бир максаттар менен келген болушуңуз керек. Максаттарыңыздын да негизги өзөгү ушул баягы улуттук медицина, же болбосо элди дарылоо, элге бир жакшылык жасоо боюнча болсо керек менин оюмча. Эми ушул боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди айтып кетсеңиз, эмне максат менен келип калдыңыз? Чоң рахмат Эрмегиним. Ушул студияңарды, агаңарды чакырып, убактыңарды бөлүп, ушул бир жаңылык бирдеме айтат го дегендей суроо берип калдың окшойт. Биринчиден, урматтуу таластык туугандарым, мына мен 40 жылдан ашык ушу медицина тарабында терапевт катары ушу элдин ден соолугуна бир пайдам тийсе экен, колдон келсе көбүрөөк кишилерди сакайтсам экен деген далалат менен жүрүп аткан адаммын. Өзүң айтып кеткендей, мен көп жылдар, бир 20 жылдан ашык, ошо бүгүнкү күнгө чейин деле ошону таштаган жокмун. Жанагы кыргыз курортологиясын жетектеп келаткан адаммын. Курортология деген өзү аба, таза суу, кооз жерлер, адамдын көңүлүн өстүрүп, мындай нервин ордуна келтире турган оокат деген сөз экен да, бир карасам. Анан жалаң эле ошол мен айткан нерселер менен, ыкмалар менен дарылай бербей, Кыргызстан өзү жалпы курорт. Кайсы бурчуна бир курорт тургузуп койсоң дагы курорттун талабына жооп берген жер. Ошон үчүн анын ичинде өтө кооз жерлери бар. Анан азыркы айтылуу биздин курорттордун баары ошол жерде жайгашкан да. Туура. Анан бир маселе бар да. Жанагы мен айткан нерселерден башка Кыргызстанда ушунчалык байлык көп экен да. Бир эле чөптү айтып коеюн. Кыргызстанда бир 3000ден ашык чөптөр бар. Дары дармекке жарай турган. Эми бирок биз бар болгон ошонун бир 250-300-ün араң пайдаланып, ошодон дары дармек жасап атабыз да. Мына мен 30 жылдан бери ошо Кыргыздын жаратылыш байлыктарын текшерип, ошолордон эмне пайда чыгат деп иш алып барганда, бүгүнкү күнү бир 100дөн ашык дары дармек чыгарып койдук да, өзүбүздүн жардамчылар менен, коллегалар менен. Анан ошонун ичинде баягы бир элди көп кызыктырган
жанагы мумия деген чыкпадыбы бир убакта, мумия деген бул кылымдан кылымга келаткан өтө чоң дары экен да. Биз баягы жардам берет деп коюп жүрө бердик. Бирок анын ичинде эмне бар, эмнеси жардам берет? Биз ошого баа бербептирбиз да. Но Германияда бир экспертный лаборатория бар, Пашер деген. Ошол лабораториядан өткөн анализ дүйнөдө эч бир кеп сөзү жок кабыл алынат да. Мен ошо мумияны баштаганда ошонун анализин Германияга жибердим. Бүтүндөй толугу менен мындай ачып берди. Бир 60тан ашык микроэлементтер бар экен. Болгондо да адамзатка абдан керектүү микроэлементтер экен да. Жанагы мумиянын дары катары кайсы ооруга берсең дагы жардам берген ошол экен да. Ушул анализге $12,000 төлөп бердик, бир эле анализге. Себеби бизге ошол керек болчу. Баягы дары дейбиз, жардам берет дейбиз, анын курамын билмейинче бирдеме деп айтыш кыйын да. Анан ошонун аягын айтып коеюн. Мына Чернобыльдин авариясында окумуштуулар бизге кайрылды да. Эмне кылсак болот деп. Ошондо биз мумиянын таблеткасын, анан ошо мумиядан жасалган бал курамында мумия, анан жанагы жакшы чөптөрдүн тундурмасы бар болчу. Ошол дары, эки дарыны бердик. Анан Чернобыльдин авариясында Россиянын Минздравы өзү иш алып барды да. Ошо 2 ай бою жанагы бала бакчадагы балдардын ден соолугун текшерип, мына жаш балдарда нур абдан катуу таасир берет экен да. Жанагы сөөктөгү кызыл кандагы, ак кандагы жок болуп калат экен. Ошондо 2 ай ошо биздин жанагы дары менен дарылаганда толугу менен ордуна келтирип берди. Анан Россиянын Минздравы бизге жолдомо берди да. Бул мыкты дары экен. Муну нур алгандарда иче берсе болот. Анан иммунитети төмөндөп кеткен адамдар алдын алып иче берсе болот деген жыйынтык чыгарып берди. Мумияны ошону менен бүтөлү. Анан мен айтпадымбы? Баарын бир-бирден санап отурганда экөөсүнүн убактыбыз жетпей калат. Мына бүгүн 100дөн ашык дары-дармек чыгарып койдук. Ошонун ичинде мына азыр көптөгөн оорулар бул жүрөк кан тамыр оорулары. Ошодон барып кабылданып кеткен жанагы инсульт, инфаркт деген оорулар. Биз бүгүн ошол инфаркт менен инсультту болдурбай койгонго да кудуретибиз бар. Анан болуп калган кишилердин кайталанбаш керек деген маселени коюп, ошонун үстүндө көп иштеп атабыз да. Буларга бизде бир чагылган деген чөптүн курамынан жасалган дары бар. Бальзам нежность деген жаңгактын негизи жаңгак, ошолордун бүт бойдон алынган, анан дагы көптөгөн айтылбай турган эмелер бар. Мына чагылган, бальзам нежность, ошол жанагы жаңгактын майы, биз жана сүт кезинде жаңгактын майын алабыз да, катып кала элегинде. Мына ушул дарылар менен биз бүт жанагы давлениеси ашып кеткен, тиги каны коюлуп кеткен, ушундай оорулардын баарын дарылайбыз, натыйжасы абдан жакшы. Мен бул таластык туугандарыма айтып коеюн, силерге келерден мурда мен бул дарылардын баарын бүтүндөй Кыргызстанга испытание кылып көрдүм да. Мына мен быйыл эле 10 ай Нарында, Жалал-Абад, Ош, Баткен областарында болуп, ушу мен айткан оорулардын баардыгын дарылап көрдүк да. Анан жанагы мен айтып аткан бальзам нежность деген өзүнчө бир кызык дары болду. Бул жалаң эле жүрөк, кан тамыр, кан басым, жанагы инсульт, инфаркттарга иштебей, кант оорусуна катуу иштеп койду. Себеби түштүктө, айрыкча Жалал-Абадта кант оорулары көп экен. Биз ошо кант ооруларын бальзам нежность, анан дагы Сарбент, Каработо деген 2 дары менен абдан дарыладык.
Анан эми чөптүн күчүн айтсам көп эле жолу айтам, бирок бир эки эле мисал менен айткым келет да, мына элдер түшүнүп калсын. Биздин Бишкекте бир жакшы уулубуз бар, уролог Усупбаев Акылбек деген, профессор. Анан кийин Айтбай Казакбаев деген жигитибиз бар. Ошол экөө бир айтып калды да, бир нарындан бир жаш жигит бар эле, ушу рак экен, жакшы болбой жатат деп туруп. Көрсө 37 жаштагы жигитти өпкөсү рак болгон экен, онкологиядан чыгарып таштаптыр. Биз ошо баланы менин сөзүмдү ырасташ үчүн жанагы эки бала билет да, ошолор дарылап аткан экен. Анан айттым, бул силердин оору эмес экен, бизге бергиле деп мен 1 жыл дарыладым. Ошол бала рак, онкологияда жаткан, өпкөсү ириңдеп кеткен, Айтпайлар бар деген, Акылбектер дарылаган. Ошол баланы биз 1 жыл дарылагандан кийин мына ошо бүгүнкү күнгө чейин нарында иштеп, үйлөнүп, жайланып, рак легкий деген подтвержденный да. Экинчи бир неме, бир 75-ке чыккан апа, биринчи больницадан операция болгон экен, өтүн алдырып. Анан операция абагында караса, боорунун баары рак болуп кетиптир. Анан доктор айтат да, мен колуман эчтеке келбей калды деп. Онкологияда ошондой айтат. Анан бизге келгенде, бизге чөптөн алынган бир скорый помощь деген дары бар. Ошол дары менен дарыладык. Апаны ошол дары менен 8 жыл кармадык. Мына ушул жакында эле иманы жолдош болсун өтүп кетиптир. Бирок боору рак болгон 8 жыл деген андай статистика жок да. Мындай мөөнөт жок медицинада. Эми Омарбай Нарбекович, мына сиз жакшы аңгеме куруп берип атасыз. Анан бир экөө сөз айтып кетсеңиз, ушул мынакей Баткен областында болгон экенсиз, Нарын областында, бөлөк областтардын баарында болуп, ушу эл менен жолугушуп дегенде элди дарылоо максатында бардыңыз да. Анан бизден областка келген ушу максатыңыз жөнүндө бир экөө сөз кошуп кетиңизчи. Максат ушундай. Биздин эл мындай чын-чынына келгенде Манастын уругубуз деп эле мындай чоң сүйлөгөн элдер болот да, таластыктар. Анан көп нерсеге көп ишене бербейт. Мен бу атайын өзүмдүн элимди, жеримди артына калтырып койгонум. Дегенде мен ушу көрсөтөйүнчү, ушу чөптөрдүн, дары чөптөрдүн, же болбосо мен жасап аткан дарынын бир күчүн башка региондорго көрсөтөйүн, жерлерге, аймактарга. Анан кийин ошо жанагы бүгүнкүдөй даяр болуп туруп барайын. Кайсы жерде кандай ооруларды сакайттык дегендей. Анан азыр башка көйгөйлөрдөн дагы бир адам баласы үчүн ыңгайсыз шарт жаралып калды да. Азыр жанагы курттар эмеспи? Курттар, чүчөктөр да, башкалары, гельминттер, паразиттер деп коет. Акыркы 10 жылда дүйнө боюнча 10 эсе көбөйдү. 10 эсе көбөйүп кетти. Мына статистикага кайрылсак, 6 миллиард элдин 4,5 миллиарды ошол оору менен ооруп калды да. Өнүккөн, өскөн өлкөлөрдө, Европада 1 жылда 4 жолу ошолорго каршы дары ичет. Биздин эл бир дагы ичелек. Анан жанагы таблеткаларды берет, альбендазол, дагы бирдемелерин, алар дагы бир өзгөчөлүк жана курттардын. Мурда бир адамда 1-2 курт болсо, азыр 4-5ке чейин көбөйүп кетти. Анан мурда ал неме өттө, боордо, ушул иче карындарда болуп, биз заңдан курттарды издеп көрсөк, жумурткаларын, азыр болсо ал курттар мээге чыгып кетти, жүрөккө чыгып кетти, өпкөдө, боордо, мына булчуңдарда деңизди сүзгөндөй эле сүзө берет курттар. Же болбосо көздө жылып жүрө берет. Ушундай акыбал болуп калды. Билбейт экенбиз. Ошону мен атай келгеним, ошол кинону көрсөтүп, ошондон дарыланып аяккандардын баарын көрсөтүп, анан өзүбүздүн бүт мектептерде, бала бакчаларда, анан чоң кишилерде ошол курттарды бир жардам берейин деген ниетим бар да. Мына 10 айдын ичинде
нарынга бир 600 баланын куртун түшүргөнгө дары бердим, бекер баягы жетим жесир колунда жокторго. Жалал Абадка 1 миллионго дары бердим жасап туруп. Ошко 2,5 миллион, Баткенге 1 миллион 300 миң, жалпысынан быйыл бир 6 миллион ошол курттун дарысын жасап, ошолордун баарын бекер таратып, ошолордун элге журтка эметип, текшерип лабораториядан, анан ушу 1 жылдык анализди чыгарып, ошону көтөрө келдим. Кудай буйрса окуйсуңар. Анан эми өзүбүздүн жер, өзүбүздүн элге келгенде, биздин Таласта деле баягы колунда жок, жетпеген жетим жесирлер бар. Ошо өзүбүздүн жерге дагы бир ошол курт боюнча бир жардам берип, бир 1 миллионго, 1,5 миллионго бир дары-дармек бекер берсем деген ниет менен келдим да. Эми Омарбай Нарбекович, мен да бир суроом бар да, мындайда. Мына мен билем, ушу 90-жылдардан кийин биз баягы эгемендүү мамлекет болгондон баштап сиз Бейиш деген бир борбор ачкансыз да. Ошо Бейиш борбору менин билишимче ушул кыргыз улуттук медицинасын, мындайча айтканда баягы элдик медицинаны ошол бүгүнкү баягы классикалык европалык медицина менен жалгаштырып, ошонун ортосунан жалпы бир баягы бир өзүнчө бир дарылоо ыкмаларын киргизип, бир жагынан, экинчи жагынан баягы дарыларды ойлоп табуу боюнча да. Ошол Бейиш борбору, эми бул өзүңүз башында айтып кеттиңиз, бул курортология боюнча баягы бардыгын башын кошуп турган бир өзүнчө борбор болуп калган, туурабы? Анан эми ошол жерден мына кийинки кездери мына башында айтып кеттиңиз, жана мумия боюнча. Андан тышкары мына Тянь-Шань мүрөгү деген бир да бир дарыны таап, анан ошол көп элге жардам берип атты эле да. Эми ошол кезде мына Бейиш борборунун иши боюнча ошонун иши бүгүндө уланып келе атабы же кандай болуп атат? Ушуну айтып кетсеңиз. Башаты 90 жылларга барып такалат да. Бишкекке ал убакта Союзнового академик Чазов Евгений Иванович деген министр здравоохранения СССР. Ошол бир өзүнүн коллегиясын выездной коллегия кылып бул эмеге келгенде, Бишкекке келген. Анан коллегия өтүп баягы кандай кылып медицинаны жакшыртабыз деген суроо турат да. Анан ошондо мен бир 3 мүнөткө уруксат сурап айткам да. Евгений Иванович, бул кыргыз жери бүт эле курортология деп азыркы сөздү. Ошого карата бизде ушунчалык байлык көп, дары-дармекке жарай турган. Ушу бизге уруксат берсеңиз, биз ушул жаратылыш байлыгы менен дарылоо ыкмасына өтсөк. Себеби тиги дарылар биринчиден өтө көптөгөн дары ооруларын чакырды. Химия, лекарственный болезнь деген бир группа бар да, ушундай. Анан экинчи жагынан өнүккөн, өскөн өлкөлөрдүн бардыгы Кытайбы, Япониябы, Тибетпи, индустарбы баары эле чөпкө өтүп кетти. Жаратылыштан алып эле ошол жактан жасап атат деп. Эми бүгүн өзүңөр көрүп атасыңар. Тиш жуугуч деле чөп, иче турган деле чөп, чай деле чөп, баары эле чөпкө өтүп кетти да. Бүгүн ал жаңылык болбой калды. Бул 90-жыл болгондо жаңылык болчу. Бул анда жаңылык болчу. Анан айтты, анда ошо айткан сөзүңдүн баарын ырастап, Москвага коллегияга келгин деп. Анан ошол жерден барып, жанагы кыргыз курортологиясын өскөн өңгөн кыргыз медицинасын ошондо көтөрөлү деп, ошол жерден чечилген маселе да. Экинчи жагынан бул кыргыздарда илгери уруу өзүнүн уругунда бар, генетикасында бар кыл тамырчылар болгондо. Тамырды кармап туруп канча күн өмүрүң калды, ошону айтып койгон да. Мындай тамырчылардын бирөө биздин Көксай жергесинде биздин Жорпек деген атабыз болгон да. Ал киши келип оорулду көрүп, анан тамырын кармап туруп, анан туугандарын айтып койчу да, эми болбой калыптыр, мынча убакыт калды дегендей ушинтип.
Анан кийин илгери ата бабаларда дагы мындай бир ыкма бар болчу. Жана кандын басымы өтө жогору болуп кеткенде, кан коюлуп кеткенде кан алса серип калчу да. Биздин ошол эле эмеде Арчагыл деген жерде өзүң билесиң, Казыбек деген биздин атабыз бар болчу. Кан алып эле ошентип давленияны түшүрүп неметип койчу. Бир Сарапа деген апабыз бар эле, ал аялдар жагынан адис болчу да, баягы төрөткөнүн, воспалениясын ушундай кетирип. Дагы бир Токтосун деген тайекебиз бар эле, жанагы тиши шишип эметип кеткенде, аябай күнү түнү чыңырып отурган кишини барып бир пияла суу менен, анан меңдивана менен эле дарылап, курт түшүрдүчү дешем, курту түшөбү түшпөйбү билбейм, бирок ошол отуруп иштегенден кийин аяк кетчү да. Мен ошондой нерселерди көп көргөм да. Анан мына сулуу аймакта бир кара баткак бар болчу, кийин сел алып жок болуп кетти. Бул кара баткактын күчү укмуш болчу да. Жанагы бели ооругандарга, радикулит тизеси ооругандарга бул миңден бир дары болчу да. Баткакты кайнатып, ысытып, белге тартып же муундарга тартканда, булардын баары кыргыз медицинасы канча кылымдан бери өзүң айткандай иштелип келаткан нерселер, ошолордун баары унутулуп калды да. Унутулуп калды. Анан жанагы бейиштин бир маселеси ошол ата бабалардан калган нерселердин бардыгын бүгүнкү муундарга жеткиришибиз керек деп, биз жанагы азыркы эл аралык деңгээлдеги медициналык академия салттуу деген ошо ата бабадан калган окоттор, анан эксперименттик деген, биз кайсы эле оору болсо кирише беребиз да. Мисалы үчүн ракпы, туберкулезбү, жанагы буту колу ооругандарбы, диабетпи, түшүнүксүз нерсенин баарына аралаша беребиз да, жаңы дары дармек жасап. Мен жанагы айтып аткан курт тууралуу дүйнөдө азырынча мындай абдан күчтүү дары чыга элек да, курттардын баарын бир өлтүрүп кое турган. Анан отуруп бизде эң жакшы бир чөптөр бар. Ошо көптөгөн чөптөрдүн курамынан бир таш чайнар деген дары чыгарганбыз. Эми ошо биз айтып атпайбы, таш чайнарды бир 5000-6000 балага эксперимент жасап келдик. Нарын түштүктө айтып аткан. Эми ошол эле оокаттар таласта деле турду. Эми бүгүн ошолорго жардам берип, анан көп жылдан бери, көп убакыттан бери бир жакшы боло албай, бир жакшы жардам ала албай, ошентип кыйналып жүргөн оорулардын баардыгын көрүп, аларга дары дармек берип, сакайтсак деген, эл журтка кызмат кылсак деген бир далалат менен келип атабыз да. Туура. Эми Омарбан Нарович, менде бир мындай суроо бар да. Мына сиз ушу жана айтып жатасыз, өзүңүздүн баягы практикаңыздан деле мен абдан жакшы билем. Канча ушу 40 жылдан бери эле ушул элдик баягы нукура улуттук медицина боюнча. Эми өзүңүз айтып атасыз, анын өзөгүн эмне түзөт бул эми чөп. Биздин өзүңүз айттыңыз 2000ге жакын чөптүн түрлөрү бар, ошол дарылык касиеттери бар деп. Эми мен ойлойм да, мен билбейм, мен бул медициналык окуу жайлары бар бизде Кыргызстанда. Анан биздин мединститут бар, медакадемия, Кыргызстандын медакадемиясы бул СНГ өлкөлөрүнүн ичинде бирден бир алдыңкы медакадемия деп аталып жүрөт. Мурда Союздун учурунда да ошо медициналык институт абдан мыкты деп аталып жүрчү эле. Анан ошол жерде да, ошол окуу жайларында, мединституттун алкагында бир факультет болобу, же болбосо бир өзүнчө бир бөлүм болобу кичинекей, ушул жалаң чөптүн түрлөрүнүн даарылык касиеттерин окутуп, ошонун кантип жасоону, кантип алып чыгууну үйрөтө турган өзүнчө бир фито факультет дегенди ачса болобу, болбойбу? Же бул азыркы күндө барбы? Кандай дейсиз? Жанагы бүгүнкү медицинада жана фармакология деген бар эмеспи? Ооба. Фармакология кафедрасы бар. Ооба. Анан клинический фармакология деп анын дагы бөлүнүп кеткен нерселери бар. Ушулардын көз карашынан, анан жанагы медакадемиянын башында ким отурат, ошолордун көз карашынан Көз каранды да бул. Көз каранды, жок, көз каранды эмес. Мисалы үчүн мен эч кимисине карабай эле бир 40 жылдан бери ушун менен иштеп келатам. Ооба. Анан ошол убактагы чоң окумуштуулар. Анан менин бир мугалимим бар эле, Мирахимов деген.
Анан жана фармакологиянын башында Нанаева деген эжекебиз турду. Булардын жанагы жаратылыш ыкмасы менен дарылоого көз караштары түз эмес да. Туура. Түз эмес. Ошо бул койчу ушундай да болобу? Биякта бардык текшерилген дары-дармек турса деп койгон да. Мына мен мына рактарды дарылап жакшы кылгандан баштап бул Эсенгидан, Турциядан, Израилдан, Европадан кызыгуулар көбөйүп кетти да. Бу кандай деп. Турцияда бир канал Д деген телевидение каналы бар. Мультимиллионерлердин каналы да. Анан бир түрк менен отуруп сүйлөшүп, мен рактарды азыр жакшы эле Кудайга шүгүр аяктырып атам десем, ошолорго айтып барыптыр да канал Дга. Анан алар бир оператор, анан эң күчтүү бир журналист бар экен, Турчанка. Ошону жибериптир. Барып ошо методиканы үйрөнүп алып келгиле деп. Эми ал мен эле болсом бери коем ошо. Болбойт, дал деген өзүнчө сыр да, бул өзүнчө. Анан алар келиптир да. Алар келип биздин саламаттык сактоо министрлигине кирет. Ал айтат, биз мындай эле дарылап атабыз деп. Тиги ал убакта Адахан Мадумаров госсекретарь болчу. Ага барса, ал айттыр, саясатты айтып жөнөтүп койтур. Бакиевке кирсе, бизде курорттор көп, жайында келсеңер курортто тартасыңар деп. Мен Астанада болчумун. Келип эметсем шалдай отурушат бечаралар. Ал ошол эле күнү Ысык көлгө алып барып, жанагы бир Израилдин мертвый озеросы сыяктуу көл бар бир. Аны көрсөтүп, Туз көл. Аны көрсөтүп, анан кийин баягы жолдо баратып, Аблепиха, Шиповник, Барбарис, ошолордун баарын көрсөтүп, булар табылбаган дарылар деп баарын көрсөтүп, тарттырып, эртеси күнү тиги Караколго алып барып, жана лыжный базага алып барып, шыгылып 3 күн алып жүрдүм да. Анан эң акыркы аянда Манасты айтырып берип, шыгылып, алар 1 саат 20 мүнөттүк фильм тартып кетти. Тартканын тарткандай эле тияка жөнөтө берет экен да. Анан ошол түрктөр 1 саат 20 мүнөттүк фильм тартып, эмеге өздөрүнө көрсөттү, Израилге көрсөттү, анан арабтарга көрсөттү ушул фильмди. Ошондо мен фильмге ат койгом да. Кыргыз дарыгерлери Түркиянын, Израилдин, АКШнын дарыгерлери менен тең болуп калды деп. Анан статьяда чыгартып койгон ушундай чоң тегемет. Ошентип биздин дарыгерлер өзүң айткандай жаман акыбалда эмес. Баарынын колунан бирдеме келет. Биз ушу медицина боюнча кичине мактанып койсок болот. Себеби мынагу Саткейдеги Сабыр Жумабековду билесиңер. Дүйнөлүк атагы бар. Дүйнөлүк атагы бар. Ошо бир аз убакыт министр болсо да бир 80 дүйнөнүн министрлери менен жолугушту. Ондо барып сүйлөштү. Ошон оңой эмес да. Бул абдан өскөн, өңгөн жигит. Бул бир өзүбүздүн кубаныч. Жоонтөбөдө жанагы Султанмуратов Махмут деген жигитибиз бар. Азыр курортологиянын директору болуп, институттун директору болуп жүрөт. Мен өзүмдүн окуучумун, өзүм өстүргөм. Анан жанагы Аманбаев да, Усупбаев, Акылбек Кыргызстан боюнча бүтүндөй урологияны кармап турат. Анан Узакбаев деген бу инибиз бар, бүт охрана материнства. Санай берсек абдан көп да. Бир 7-8 профессор ушу таластан азыр медицинаны кармап турган ушулар деп койсок болот да. Рахмат. Эми Омурбай аке, дагы бир маселе да. Сиз өзүңүздүн баягы мына борборуңуз бар экен, СНГ өлкөлөрү боюнча ушундай бир авторитетиңиз абдан чоң, ушул чөп менен дарылоо боюнча да. Анан мен кайра эле жанагы сөзгө кайрылгым келип атат да. Сиз өзүңүздүн баягы шакирттериңиз, окуучуларыңыз бул өзүнчө маселе. Бир 20-30 мүмкүн 100 киши бардыр. А бирок массалык түрдө ошол Кыргызстандагы жанагы чөптөрдү, дарылык касиеттери бар чөптөрдү таанытып,
окутуу боюнча баягы жана фармакология деп атпайсызбы? Фармакология деген бул абдан чоң түшүнүк эми, албетте. Химиясы бар ичинде, тиги мунусу бар. Бирок нукура чөп менен дарылоо, фитофармакология деп коелучу. Ушуну өнүктүрүү боюнча бир борбор ачып, балдарды алып келип, ошол жерге окутуп, өзүнчө сертификат берип, ошону бир колго алса болобу же бул кыйын жумушпу? Жок, бул абдан кыйын жумуш эмес. Мунугу азыркы мен айтып аткан академия салттуу, анан эксперименттик академия дегендин жана өзүң айткандай өзүнчө бир институт аш жакта болот бул чөп маселеси боюнча. Бир жанагы мед академия кабыл алгандай эле окуу ачып, ошондон бардыгын даярдап чыксак да болот. Бирок бунун баарына убакыт керек да. Мынагы академия Каражат керек, каражат керек, убакыт керек. Мына академияны ачкандан бери мен Бишкекте боло элекмин да. Ар дайым ушул мына ушул бүгүнкү күндө жерлерге барып, эл менен сүйлөшүп, аларды көрүп, дарылап дегендей убактым жетпей атат да просто. Болот буюрса, мунун баары болот. Анан биз баягы бейиштин убагында эле Кыргызстан боюнча ушу чөпкө кызыккан кишилердин баарын чогултуп, кайсы областта кандай чөптөр бар, аны качан териш керек, канчасын териш керек, канчасын калтырыш керек, кантип кургатыш керек, ушундай окутуп туруп, анан мындай сертификат бергенбиз да. Бул киши чөп жөнүндө маалыматы бар деп туруп. Азыр деле ошолор мына областтарда бар. Бир убакта мен Таласта ушундай бир группа уюштуруп, баягы өзүң айткан Тиян Шамирөгүн ошол жерден чыгарып, чөптөрдүн баарын чогултуруп, борборго алып, ошондой көп иштер жасаганбыз. Мына эми азыр кайталасак болот да ушунун баарын. Омарбай Нарбекович, мындай да, ошол Кытай, мынакей Тибет, Индус медицинасы менен мына биздин кыргыз улуттук медицинасынын бир байланыштарын бир изилдеп көргөнсүзбү? Ошол бири-бирине бир кандай болгондо да бул чыгыш медицинасы деп аталат. Бул дүйнөдө чыгыш медицинасы бул дүйнөдө эң эле чоң күчтүү медицина катарында. Керек болсо өзүңүз билесиз, 10-жылында Ибн Сина биздин атабыз, Улукман атабыздын баягы канондорун, ошол Европа 18-жылында пайдаланып, ошондон кийин анан чыгыштын медицинасы аркылуу Европанын медицинасы өнүккөн деп да айтылып жүрүп атпайбы? Авицина деген биздин анан ушул боюнча оюңузду айта кетсеңиз бир эки сөз. Азыркы медицинаны чыгыш медицинанын жетишкендиктери жок кароого болбойт да. Бүт медицинанын башаты бул чыгыш медицинасы. Анан ушунун ичинен эң эле бийик турганы бул Тибеттин медицинасы да. Кытайдагы, Япониядагы, Индиядагы медицинаны Тибеттен үйрөнгөн да. Себеби тибеттиктер бул өзгөчө бир элдер болот экен да. Жакында ошол Тибетте жашап келген кыргыздар менен көп маектешип, ошолордун медицинасынын өзгөчөлүктөрүн китеп кылып жазып чыкты да. Эми мындай тибеттиктер орто эсеп менен 120 жыл жашайт экен. Деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте турат. Анан кийин көп жашагандары 150-180ге деле барат экен. Алардын тамагы анан жанагы бир өздөрү бир күнүгө көнүгүү жасашат экен, өзүнчө экен да, бир система. Бул система. Ошон үчүн мен азыр абдан эметем да, мындай өкүнөм. Жашыраак убагымда болгондо Тибетке барып, бир жок дегенде 1 жыл жүрүп келсем, окуп келсем, башкача болмок да. Мен бир 30 жылдан ашык мына Памирге барып жүрдүм да. Памирлик кыргыздардын ден соолугун текшерип, ошол эми ал жерде райондун центри Мургап деген жер 3600 метр деңиз деңгээлинен. Анан тегеректеги жана Калкостеги булары 4200 метр деңиз деңгээлинен. Бирок булар бир 40ка чыкканда эле мындай картайып калат да. Тиштен эчтеке калбайт, бир ыш-тырыш болуп, бир 70-80деги абышкаларга окшоп калат. Анан ойлойм да, Тибетте 4000 метр жерде жанагылар жашап атат. Бул жерде жана 120 жашка чыгып атат да.
орто эсеп менен. Анан кандай деп. Бул өзү абдан кызык тема. Жанагы Башкирияда бир Мулдашев деген бар. Көз доктур. Ушул жигит 5 жолу барып келди. Тибетке жана Кайлас деген жерине. Адам өтө албай турган жерлер. Анан ошо 5 китебин тең окуп чыккан, өзгөчөлүктөрүн. Анан өзүң сурап атпайсыңбы, байланыш барбы деп. Бизде байланыш, чоң байланыш Кытайлар менен. 93-жылы мен Кытайдан бир 30 Кытайдын доктурларын алып келип, мынагы биздин көргөзмөгө 1 жыл тургузуп иштеткем да. Ошонун ичинде бүт адистери бар болчу. Анан мен жанагы бейиштин адистеринин баарын 1-2 Кытайларга бекитип койгом да. Ушулар эмне жасаса баарын күнү түнү сурап, карап отур, кино аппаратка тартып ал, эмне болсун. Анан ошентип бул натыйжасын берди. Биздин ошол жана курортология, бейиште иштеген жигит ошол адистердин бардыгы бир ыкмаларды үйрөнүп чыкты. Анан башка ошолордун жардамы менен бир 300 жанагы массаж, мануаль омурткаларды оңдой турган аларды үйрөттүк. Анан кийин Кытайдан бир группа алып келдим, жана таштарды эрите турган. Алар бир 250 кишинин ташын эритип берди. Бул тараптан алдык бир ала турган нерселердин баарын. Анан башка дүйнө жүзүндө эң атактуу профессор Джо Шумфа деген бар. Ал өзү окутуп туруп удостоверение жаза берет да. Дүйнөнүн кайсы жеринде болсун. Ал кишини өзүн тиги аялы да ошондой адис экен, окуучусун 2 жыл 3 жыл иштеттим. Анан ал ийне сайганда башка жерге сайбай дегенде бүт кана башка саят. Кайсы оору болсо дагы. Ошол ыкмага бир 60-70 кишини үйрөттүк. Жанагы байланыш барбы дегениң ошол да. Анан кийин индустар келип, мындай биз менен иштешип калат. Япондор келип, мындай биз менен алака. Жанагы жакында жана Фукусима деген авариясы болгондо, биз көптөгөн лекцияларды, методичкаларды япондорго бердик. Ушундай болуп, кайсы жерде эмне жакшы нерсе бар, алып Кыргызстанга колдонгонго аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Жакшы экен. Эми Омурбай Нарбекович, дагы менде бир мындай суроо туруп атат. Кандай болгон күндө дагы сиз мына өзүңүз, мен өзүм мындай сезем да, бир өзүңүз эле жалгыздай сезем да, жалгыздай. Ушул кыргыз улуттук медицинасын изилдөөдө эмнегедир сиздин жаныңызда сизге дагы барабандуу колу баягы сизди кошо тиреп, кошо сүрөп жүрө тургандай киши көрүнбөгөндөй мага сезилет да. Бул бир жагынан, экинчи жагынан эмне үчүн биздин ушул классикалык, мындайча айтканда европалык медицина менен биз азыр толугу менен бардык аппаратураларыбыздагы эмне болгонусун бардыгы ошо менен туруп атат да. Анан эми ушуну бир өзүңүз жаныңызда бир өзүнчө бир борбор ачып, бир мисалы үчүн жанагы Кытай, өзүңүз эле азыр айтып кетпейсиз, Кытайда мисалы үчүн улуттук борборлор, ушундай медициналык борборлор, ошол классикалык медициналык борборлор менен теңтайлашып иштейт экен. Индияда деле ошондой. Өзүңүз билесиз, мисалы үчүн Индиянын базарларында, же болбосо Кытайдын базарларында бул фармакологиялык өзүнчө бир чоң базарлар туруп атат да. Бизде андай базарлар жок, өзүңүз билесиз. Бир майда чүйда бир калемпир-салемпирлерин эле саткан бирөөлөр болбосо. Эми ушундай бир өзүнчө бир ошолорго биздин мына классикалык медицинага параллельно келген бир борборлорду ачып, фармакологиялык жана базарчаларды ачып, өзүнчө ушуну бир колго ала турган мезгил келдиби, же биздин күчүбүз келбей атабы, сиздин күчүңүз келбей калдыбы? Кандай дейсиз ушуга? Ал үчүн ак үйдө отурган адамдардан баштап, анан жанагы медиктердин мен дегендери ишине көңүл бөлүш керек да. Сен айтып атканың туура, мен аз болсо бир 30 жылдан ашык өзүм менен өзүм алып урушуп атам да. Анан кийин ал эле эмес, медицинанын башында турган биздин министрликтерден анча колдоо жок да. Ой, ал чөп дары да, ал эми мындай да, тигиндей да деген эмелер бар да. Бирок мынагу академиянын ачылышы,
ата ишенип. Анан бул академия ачылганда мен 5 институтту, жаңы институттарды региондорго пландаштырдым эле да. Ошонун ичинен азыр Ошто гана бир институт паразитология деген иштеп атат. Анан ушул жолу барганда эмеден Кадамжайга дагы бир институт ачып келдим да. Институт профилактика и лечения инфекционных болезней деген. Мунун бардыгын жеткирип, жанагы мен айткандай бир түшүндүрүп, анан көз көрүнө бир ушундай жана сыйкырларды жасаш керек да. Мисалы үчүн ушул жолу барганда Лейлекте бир аксакал бир 2 жылдан бери баса албай таяк менен сүйрөлүп жүргөн киши биз барганда чуркап өзүнүн тиричилиги менен алектенип жүрөт. Бул элге түшүнүктүү болуп калды да, кимдин эсебинен кеткени. Ошто болсо бир кыз 6 жыл төшөктө турбай жаткан экен. Ошол 6 жылдын ичинде биздин бүгүнкү медицина иштеди да ошол кыз менен. Биз ошол кызды 1,5 жыл дарыладык. Бүгүн басып жүрөт. Ошолордун бардыгын киного тартырып, өздөрүн айтырып, бүт материалдарды ала келдик. Ушуну могу таластык туугандарыма баарын таркатып берсем, окуса, бул медицинанын күчү күчтүү экен го деп. Бир эле мисал айтайын. Менде бир каработо деген дары чыкты. Суюк дары. Анан кийин ошол каработо көптөгөн ооруларга дарылык касиети бар да. Бирок бир өзгөчөлүгүн айтып коеюн, мына бөйрөк оорулары абдан көп да. Анан бөйрөк ооруп иштебей калганда жанагы шлактарды чыгара албай калат да, креатининдерди. Анан ошол дары жанагы шлактар бир ууландырган состоянияга чейин жеткенинче мен ошо дары менен башка дары бербей дарылап коем да. Каработо менен. Же болбосо азыр мынагу искусственный почка деп, гемодиализ деп ошо неметип аппаратурага салып атпайбы? Бирок ал кандагы болгон пайдалуу пайдасыз нерсенин баарын шыпырып кетип атат да. Пайдалуусунда? Пайдалуусун да жок кылып атат да. Жана каработо деген пайдасыз гана нерсесин алып чыгып атат. Гемодиализде жүргөн оорулар азыр бөйрөгү ооруп жүргөндөр мага келет дагы ошо бир бөтөлкөнөн алып кетет. Бир бөтөлкөсү 3 күнгө жетет. Бир жумада 3 жолу гемодиализге бара турган болсо 2 жолу кылып коет. Бир жолу бара турган болсо барбай турган кылып коет. Мына ушундай дарылар бар да. Эми мен бир ай, мисалы үчүн, мына туугандар угуп алсын, бир ай ушул айтып атпайбы, жанагыдай бир кыйналып жүргөн, кысталып жүргөн, жардам ала албаган оорулар болсо ошолорго бир жардам берсем, анан жанагы менин дарыларымдын күчүн туугандарым бир байкап көрсө дегендей. Ошондой ниетте келдиңиз да. Эми Омурбай аке, бизге бөлүнгөн убакыт дагы азайып калды. Ушу 1 сааттын тегерегинде жанатан бери бир топ жакшы аңгемеле жасап бердиңиз. Рахмат. Шын айтканда кыргыз элинин саламаттыгын сактоо боюнча аракет кылып аткан иштериңиз бараандуу. Канча жылдан бери эл журт үчүн эмгек ак кызматыңызды жасап келатасыз. Бардык жагынан мына талас элиңиз сизди, мен оюмча бөлөктү билбейм, бирок талас элиңиз сизди жакшы таанышат, колдошот дегендей. Анан дагы ушу талас элиме, ушу талас элимдин, журтумдун ден соолугу үчүн деп мынтип ушу улгайып калган чагыңызга карабай, атайы ушул жерге келип, бир 10 күн, 20 күн ушул жерде болом деп, консультация берем деп келгениңизге биз абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан эми биздин ушул Дилмаек программабыздын этегинде бир эркин микрофон деген бир жөрөлгөбүз бар да. Эл журтка кайрылып, өзүңүздүн тилек максатыңызды айтып, баягы бардык ойлоруңузду айтып кеткенге бир мүмкүнчүлүк берели. Анан кийин бул биз аңгемелешүүбүздү жыйынтыктайлы. Урматтуу талас жергесинде жашап аткан менин туугандарым, келген максатты түшүндүңөр. Биринчиден айтат элем, ушул ден соолуктан башка кымбат эчтеке жок. Силер ден соолук деп атайы убара болуп, убаракерчилик тартып Бишкекке барасыңар. Көптөгөн кабинеттерди кыдырасыңар, анализдерди бересиңер. Экономиканы айтпай эле коеюн.
Анан ошого убара болбой эле. Мына мен айтып атпаймынбы, мен 40 жылдан бери терапевт болуп иштеп жүрөм деп. Мага эч кандай анализи жок эле. Мындай келсеңер, өзүм диагноз коюп, диагнозду силерге айтып берем. Анан анча-мынча мындай күнөн санап туурабы, туура эмеспи десеңер, дүйнөнүн кайсы лабораториясына барып текшерсеңер, текшерилип келе бергиле, мен андан чочубайм. Анан эми ден соолук жөнүндө көп эле айттык окшойт. Мен жалаң эле ден соолук эмес, кыргыздын руху, кыргыздын духу, Манас атабыз тууралуу таласта бир жакшы нерсе болсо, мен атыбыл катары тышта калып аткан жокмун. Мен ар дайым силер мененмин. Эмне десе дагы колдон келген аракеттерди жасап, силер менен бир жүрүп атабыз. Менин силерге бир кайрылып кете турган нерсем, мен баягы 90-жылдан баштап медицинаны коз расчетко өткөргөн адаммын. Адам өзүнө өзү тыйын тыпыр каражат табыш керек. Ошого байланыштуу талаш жергеси элим журтум жакшы турмушта, бар турмушта, бай турмушта жашаса деген далалатым бар да. Анан ошого байланыштуу бир 3 жыл мурда Арсланбаб форуму деген форумду уюштурганбыз. Арсланбаб форуму бир 30 кишини ошол жерден Жолдошбек Рыскуловду, Кенесариев, Абдыкадыр Аксакалды, ушундай аттуу баштуу кишилердин баарын алып барып, түштүктөн да бир 30 киши, бияктан 30 киши бир 2 күн, 3 күн Кыргыздын тагдыры, Кыргыздын келечеги, Кыргыздын экономикасы жөнүндө талкуу болгон. Ошондо бир чечимге келдик эле да. Ушу кыргыз жергеси кайсы жерде болбосун бир эмне сайып койбой өсө берет, өнө берет, куурабайт деп. Ошого байланыштуу Кыргызстанды бүтүндөй жаңгак токойуна айландырсак, менин элим журтум жалаң эле кой менен алектенбей, мал менен алектенбей, ушул бир аябай бир сыпайы адистикти таап, кенен кесир жакшы жашаса дегендей. Анан бул сөз бойдон калбасын деп, бир 2 жыл мурда бир 1000 түп жаңгактын көчөтүн алып келип, Кара Буранын бир жерлерине отургуздурдук. Былтыр болсо аким, Кара Буранын акимин айыл өкмөттөрүнүн баарын алып барып, бир 50 000ден ашык түп жана кайналыны бияка алып келип отургуздурдук. Эми ушул жыл сайын түгөнбөй кете берсе деген оюм бар да. Анан мына таластын токойун дагы территориясын кеңейтсек, ушу токойдун арасында элге керектүү бүтүндөй жер жемиштер болсо, мына азыр силер жанагы картөшкө, фасоль, алма деп убара болуп атасыңар, жанагы чычырканактын ашы, долоно, ит мурун дегендер 1 килосы кургаганы 150 сомго чейин барып атат. Эч айдабай, эчтеке кылбай эле. Анан кийин быйыл мен түштүктөгү губернаторлор менен, акимдер менен да сүйлөшүп келдим. Мен силерге ден соолугуңарга жардам берейин, силер бизге аябай эле көчөттөн бергиле ушу таласты бир гүлдөткөн кенен барчылык, байчылыкка айландырсак дегендей. Эми Омарбай Нарбекович, рахмат. Ушу 1 сааттын тегерегинде жакшы аңгеме куруп, жакшынакай көп сөздөрдү, көп маанилүү маселелерди баяндап бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Дилмаек телепрограммабыздын кезектеги көрсөтүүсүн аяктадык. Мына бүгүнкү бизнес студиянын мейманынын аты жөнүн дагы бир жолу сиздердин эсиңиздерге салып коелу. Эсенги мамлекеттердин ичиндеги эл аралык чөп менен дарылоо борборунун жана эл аралык медициналык салттуу жана эксперименттик академиясынын президенти академик Нарбеков Омарбай Нарбекович болду. Эми Омарбай Нарбекович, дагы бир жолу ыраазычылык сизге. Эми мындан ары дагы биз студиябыздын эшиги ачык, келип туруңуз, эл журтуңузга баягы карыя катарында, аксакал катарында бир жагы, экинчи жагындагы белгилүү медицина ишмери катарында, доктор катарында бизге сиздин кеп кеңешиңиз баалуу. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Дилмаек программасы аяктады. Саламатта калыңыздар. Ал эми талас көрсөтүүсү өз программасын улантат.